Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Сиздер менен бүгүн жогу онлайн автоунаа базарынын көрсөтөбүз. Алгач ушул сиздер көрүп турган Honda Step Spada унаасы 2003-жылы чыгарылган, объем 2.4 4WD RF8 унаасы. Өңүн көрүп турасыздар. Белый жемчугто, мотор привозной. Ал эми Жалал Абад областы Каракөл айылында турат. Баасы 520 миң. Бир катар барын көрүп чыгыңыздар. Пробег 180 миң. Ички абалдары дагы аябай жакшы экен. Таза, жакшы айдаган кишинин унаасы. Капталдагы эшиктердин ачылыштары дагы жакшы экен. Алдыларын бүт көрсөтүп турат. Кнопка менен ачылат. Сыртынан дагы бир көрүңүздөр, багаж жактарынан дагы ачып көрсөтөлү. Эч кандай таксиге жүргөн эмес. Ал эми долларга силерге айтып кете турган болсом, азыркы учурда $6600 барабар болуп калат экен. Негизи унаа аябай жакшы, таза унаа. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышасыздар. Баасын келишип алсаңыздар болот. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн дагы Корея өлкөсүнөн келген унааларды көрсөтөбүз. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Муну кыймылдаткычтар дагы аябай жакшы, таза. Баары сонун. Андан кийинки муну сиздерге көрсөтүп турган Hyundai Porter унаасы, экинчи кузов. Корея өлкөсүнөн көрсөтүп турабыз. Эки унаа бар бул жакта. Бири арты будка холодильник, термобудка. Ал эми бирөөсү бортовой жөнөкөй эле. Эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эгер кааласаңыздар, термобудканы алып коюп, жөн гана мына ушундай сиздер көрүп турганыңыздардай борт кылып жасатып да берет. 133 мотор экен. Ал эми баасы 6200. Толук маалыматты экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Азыр Корея өлкөсүндө турат. Ошондой эле эгер сиздерге жеңил автоунаалар керек болгон болсо, мына ушундай Hyundai Sonata жана Kia K5 деген унаалар азыр жаңы чыгып жатат. 2014-жылдан баштап Кыргызстанга кирет. Но ушундай унаалардан керек болгон болсо, агабыз менен байланышып, заказ берсеңиздер болот албетте. Ушундай жаңы унаалардан айдаңыздар. Эми сиздерге Кыргызстандагы Жалал Абад жергесинен көрсөтө турган болсок, бул Mercedes унаасы 99-жылы чыгарылган 3.2 объем, баасы $4000. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Абалы дагы жакшы экен. Андан кийинки бул Mercedes унаасын дагы көрсөтөбүз. CSK 94-жылы чыгарылган 1.8 объем. Коробка автомат. Ал эми унаа Бишкекте турат экен азыр. Мына ички көрүнүштөрү дагы жакшы, таза. Сырты дагы жакшы, таза, эч кандай урулган эмес. Эгер сиздерге жаккан болсо, чалып сүйлөшүңүздөр. Баасын 190 миң кеми бар деп айтып жатат. Андан кийинки сиздерге көрсөтүүчү унаабыз Volkswagen Шаран унаасы. Жалал Абад областы Каракөл шаарчасында турат. Бул дагы
Автомат коробка 2004-жылы чыгарылган. Объем 2. 2 ай мурун мотору кармалган экен, мотору бузулган экен. Баасын 200 миң кем бар деп турат. Эгер сиздерге мына ушундай жети орунду унаа керек болгон болсо, экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Ал эми ремонт жактарын толук байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерге маалымат берет албетте. Дагы сиздерге айтып кетейин, Кара Көл шаарчасында турат. Но ички көрүнүштөрү дагы аябай жакшы, таза көрүнүп турат. Мен ойлоймун, бул унааны дагы издегендер болуш керек. Албетте чалыңыздар, баасын келишиңиздер, алыңыздар. Кечикпеңиздер дейбиз. Биз сиздерге дагы алдыда көрсөтүүчү унаалар бар. Бул унааны сиздерге айта турган болсок, Ош шаарында BMW X5 унаасы, урматтуу көрүүчүлөр. 2002-жылы чыгарылган, 4 объем. Баасы $7000. Автомат коробка. Алмашуучу жолдору дагы бар. Эгер Hyundai Sonata унаасы болсо, алмашабыз деп сатуучу айтып жатат. Унаа аябай жакшы, таза. Ош шаарында. Көрдүңүздөрбү? Бул мурунку видеосун бизге жиберген. Эгер кааласаңыздар, сиздерге көрсөтүп толук маалымат берет. Мына ушул Жигули сатылат. Жылы 2012. Мына аркасында ушул жеринде кичине урулган жери бар. Башка жери таза. Баллонун 4. Ошо зимний бойдон жүрөт. Ал эми унаа Ош областынын Нокат району Каратташ айыл өкмөтүндө турат. Баасы 115 миң кеми бар. Но ички көрүнүштөрү дагы аябай жакшы, таза унаалардын бири экен десек да болот. Андыктан экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийинки Nexia унаасын сиздерге көрсөтөбүз. Deon Nexia 2005-жылы чыгарылган, 1.5 объем. Ош областы Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылында турат. Ал эми баасын айтып кете турган болсок, баасы 130 миң кеми бар. Жакан болсо экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Унаанын сырткы көрүнүштөрү чирик жери жок. Казандар таза. Кадыойлору жакшы. Мотору деле жакшы. Простой мотор. 1.5 объем. 2005 жылы. Сиздерге эми Hyundai Solaris унаасын 2014-жылы чыгарылган, 1.4 объем. Пробег 212 миң километр жүргөн экен. Лицензиясы бар 5 жылга. Тагыраак айта турган болсок, 2024-жылга чейин. Ал эми баасы 65 миң кеми бар экен. Коробка механика. Унаа азыр Россия өлкөсүндө. Эгер сиздерге мына ушундай унаа керек болгон болсо, агабыздын номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. WhatsApp жана связдагы номерин калтырып кеткен. +7 926 849 13 44. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Ал эми кийинки номерде WhatsApp номери бар. Унаанын сырткы көрүнүштөрү жакшы. Мына ичинде багажындагы көрсөңүздөр болот. Азыр ички абалдарындагы сиздерге жакшылап көрсөтөбүз. Таксиде жүргөн лицензиясы бар. Мына ички көрүнүштөрү.
Эгер таксиге унаа издеп лицензиясы жок унаалардан таппай жүрсөңүздөр, мына ошол лицензиясы менен сатылып жаткан унааны алып калсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ички абалдар дагы мына таза боюнча экен. Ал эми мына кыймылдаткыч жактарынан да бир көрүп коюңуздар. Баары таза, баары жаңы десек дагы болот. Көрүнүштөрү. Андыктан экранда номерлерге байланышыңыздар, алып калсаңыздар жакшы болот. Андан кийинки бул сиздерге көрсөтүүчү Audi A4 унаасы 1.8 объем. Алмашуу жолдору да бар. Эгер сиздерде тай же кунам болгон болсо алмаштырылат экен. Сырткы көрүнүштөрүн көрүңүздөр, баары жакшы. Ичин дагы жакшылап көрсөтүп коелу. Ичин дагы көрсөңүздөр болот. Коробка механика. Электропакет. Эч кандай ДТП болгон эмес, аварияга кабылган эмес. Audi негизи жакшы пышык унаалардын бири десек дагы жакшы жарашат. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Российский номерде WhatsApp бар экен. WhatsApp аркылуу дагы сүйлөшүп байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийинки сиздерге акыркы көрсөтүүчү унаабыз жүк ташуучу унаа КамАЗ унаасы. Assalamu alaikum. Ушул КамАЗ. Баасыны өзү жазат атам. Состояниясы жакшы. Бардыгы простой. Суу кайнабайт. Шамал болуп атат. Ишер урулган эмес. Бардык жери жакшы. Кабина. Спальный жок.